Ноокат районунун борбору. Мындагы элдин басымдуу бөлүгү кол кап, бет кап такпай эле мурункудай жүрүшөт. Социалдык аралыкты сактоо талабы такыр сакталган эмес. Коронавирустан алдын алабыз. Мына жаш балдарды алып жүрөсүздөр, анда башкасы жок. Учурда өлкө аймагында эпидемиологиялык абал курч болуп жаткандыктан жергиликтүү бийлик эл арасында түшүндүрүү иштерин алып барууну күчөттү. Элдерге маскалардан бери таркатып бердик, чтобы эл кичине ойгонсун, билсин деп. Анан мына азыр мекеме ишканалардын ачылышына байланыштуу кээ бир жерлерде ушул мекеме ишканалары дагы ошол көрсөтүлгөн жана өкмөттүн токтомундагы талаптарды аткарылбай жатат. Биз ошо санитарды дарыгерлер тарабынан рейд уюштуруп бүгүнкү күндө 32 адамга, жеке ишкерге 52 000 сомго жазана салынды да, акчалай түрдө жазана салынды. Буга чейин Кыргызстандагы коронавирустун алгачкы учуру Ноокат районунда катталып, абалды жөнгө салуу үчүн тиешелүү кызматтар иш алып барган. Учурда мында абал туруктуу. Бизде бүгүнкү күндө ошол изолятордо 16 жаран жатат, 76 изоляцияда жатышат, то есть обсервацияда жатышат. Аларга болгон ошол тийиштүү нормаларды сактоо менен бирге медицина кызматкерлери ошол тийиштүү иштерди алып барышат. Буйрулса бирок жакшы, бизде негизинен ошол оор абалда жаткандар бирөө бар, азыр калгандары негизинен жакшы. Аталган райондо коронавирус инфекциясынан улам бейтаптар каза болуп калган учурлар катталган. Аларды жерге берүү зыйнаты медицина кызматкерлеринин катуу көрсөтмөсү алдында өткөрүлгөн. Коронавирустан каза болгон адамдардын жерге коюу зыйнатыны атайын райондук санэпидстанция тарабынан, мындайча айтканда медицина тарабынан көрсөтүлүп берилген режимдер боюнча жерге койдук. Маркум коюлуучу жайды даярдап турдук дагы. Больницадан прямо үйгө себеби контакт кылбаш керек. Туугандарга контакт кылбаш үчүн, конечно, милиция кызматкерлеринин жардамы менен 2 участковой жайды даярдагандан кийин мечиттин имамы жаназа окуду. 6 киши менен эле жаназа окулуп, ошол жерден маркумду узатуу зыйнаты бүттү дагы. Кийин медик участковой милиция ошол участканы караган патронаж медсестра менен СЭСтин бир өкүлү шаарды караган куратору менен зыйнаты, маркумду узатуу зыйнатын өткөрүп жаткан үй дагы 1 айга чейин көзөмөлдө болду. Бүгүнкү күндө Ноокат аймагындагы ар бир мекеме ишкана айыл өкмөттөргө дал мына ушундай дезинфекциялоочу өтмөктөр орнотулган. Бул ошол элдин коопсуздугу үчүн жасалган иштер.